Өлкө конституциясына ылайык мамлекет мектепке чейинки жана мектепте билим берүүнү камсыз кылышы керек. Халыктын 40% балдар жана 18 жашка толо элек өспүрүмдөр экенин эске алганда, мамлекеттин жоопкерчилиги алда канча көбөйөт. Мындан улам өлкө жетекчилиги тарабынан билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулуп келет. Биздин мамлекет республикалык бюджеттин 25%-ын билим берүү тармагына бөлгөн саналуу гана өлкөлөрдүн бири. 2011 жылдан бери эле мамлекеттик казынадан билим берүү тармагын каржылоо 16 миллиард сомдон 32 миллиард сомго көбөйгөн. Билим берүү сферасын жаңылоо боюнча чечим кабыл алууда айрым бир аспектилер менен эле чектелип калууга болбойт. Буга системдүү мамиле кылуу керек. Эгерде реформанын негизинде система жок болсо, ар башка аракеттер бири-бирине карама-каршы болот. Мындай аракеттер бирдиктүү жыйынтыкты бере албайт. Системанын өзүн бирдиктүү түрдө өркүндөтүү зарыл. Мында туура кадам, туура стратегия колдонулушу керек. Бул бардыгынын ойлорун жана сезимдерин бириктирет жана реформалоонун жол картасын түзүп чыгууга мүмкүндүк берет. Билим берүүнүн сапатын жана эффективдүүлүгүн жогорулатуу 3 фактор менен негизделген. Окуу шарттары, мугалимдер, окутуу үчүн ресурстар. Окутуу шарттары мектептерди куруу, оңдоп түзөө, жабдуулар менен камсыз кылуу. Акыркы 6 жыл ичинде мектепке чейинки даярдоого тартылган балдардын саны 73 миңден 137 миңге жеткен. Аны менен бирге мектепке чейинки даярдоо программасынын сааты жылына 240-тан 480-ге чейин көбөйгөн. Ал эми мектепке чейинки даярдоого республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражат дээрлик 20 эсеге, тагыраак айтканда 12,3 миллион сомдон 229,9 миллион сомго чейин өскөн. Ошентип наристе мектепке чейинки даярдоо программасы балдардын дээрлик 100%-ын камтыды. Мындан тышкары быйыл алгачкы жолу мындай окуудан өткөн балдарга берилген билимдин сапатын баалоо жүргүзүлдү. Жыйынтыгында баарынын коомго аралашуусу 13-төн 36%-га жакшырганы байкалган. Айрыкча мындай жакшы көрсөткүчтөр тил үйрөнүүдө жана таанып билүүсүн арттыруу жаатында болгон. Бул программанын ийгиликтүү жүзөгө ашып жатканынан жана академиялык жетишкендиктен кабар берет. Бул программага мамлекет абдан олуттуу көңүл бөлдү. Бул программа өзүнүн программанын өзү эле эмес, кошумча материалдары, кошумча окуу куралдары да чыгарылып, анан эң негизгиси жерлерде мугалимдер окутулду. Бул программадан биз күткөнүбүз абдан чоң. Кыргызстан анткени мектепке баланын даярдык менен келиши, анын келечекте андан ары окуп кетүүсүнө түздөн түз таасир этет да. Бул программанын маанисин коомчулуктагы жакшы түшүндү деп айтсак болот. Ошон үчүн биринчи эле жылы бул программага ошол курактагы балдардын 98% тартылды. Мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен бала бакчалардын имараттарын мамлекетке кайтаруу жана жаңыларын куруу боюнча иштер уланууда. Акыркы 5 жыл ичинде Кыргызстанда 833 бала бакча салынган. Убагында менчиктештирилип кеткен 144 мектепке чейинки мекеменин имараты мамлекетке кайтарылган. 3-төн 6 жашка чейинки балдардын баарын камтуу үчүн Дүйнөлүк банктын колдоосу менен мектепке чейинки билим берген мекемелер, эмеректер, окуу куралдары, усулдук пособиелер, наристелерди өөрчүткөн оюнчуктар жана балдар аянтчалары менен камсыздалган. Өкмөттүн артыкчылык койгон багыттарынын бири окуучуларга жана мугалимдерге ыңгайлуу жана коопсуз чөйрө түзүп берүү. Эми мектептерди курууда билим берүү тармагындагы заманбап талаптар. Что понимается под безопасностью школьной образовательной среды? Мы говорим о 3 аспектах. С одной стороны, это само здание и его инфраструктура. Здание должно выдерживать различные сложные, как мы говорим, эмерджентные ситуации, и инфраструктура должна обеспечивать хорошее качество жизни. Акыркы 5 жыл ичинде республикада 309 билим берүү объектиси курулган. 2016 жылы 100гө жакын мектепте капиталдык ремонт жасалган. 2017-2018 окуу жылына карата 122 мектеп куруу пландалууда. Активдүү окутуу процесси учурунда жаңы технологиялар киргизилүүдө. Сабак берүү учурунда колдонуу үчүн санариптик телекөрсөтүүнү колдонууга 4000 заманбап телевизор сатылып алынган. Мектептерге компьютерлерди жана окуу эмеректеринин комплектисин сатып алуу, орнотуу иштери жүрүп жатат. Быйыл аймактарга 548 дана компьютер жана 357 окуу эмеректеринин комплекстери жеткирилди. Бүгүнкү күнү билим берүүнүн сапатын арттыруу жана заманбап ыкмаларды колдонуу үчүн өлкөдөгү мектептердин 55% интернетке туташтырылган. Былтыркы жылдын аяк ченинде 467 мектеп интернетке туташтырылган. Жаңы окуу жылында 775 мектеп интернет менен камсыздалып,
2018-2019 жылдары өлкө боюнча алардын саны 994-кө жетет. Мекеме тарабынан китептердин кагаз түрүнөн тышкары электрондук версияларынын көлөмүн көбөйтүү иштери дагы жүрүп жатат. 300дөн ашык китеп, 500 диссертациялык иштер жана санариптик форматка өткөрүлгөн 700дөй серик кездешүүчү китепти каалагандардын баары пайдалана алат. 1-сентябрдан тарта Билим берүү жана Илим министрлиги 60 мектепте электрондук китепканаларды ачканы турат. Дагы бир жакшы көрсөткүч. Окуучуларды ысык тамак менен камсыз кылган мектептердин саны төмөндөгүдөй. 2015-2016 жылдар 788 мектеп, 2016-2017 жылдар 836 мектеп, 2017-2018 жыл 1146 мектеп. Мугалимдер квалификациясын жогорулатуу. Сапаттуу билим берүү мугалимдин кесипкөйлүгүнөн көз каранды. Статистикага ылайык, республикада 79 000 педагог бар. Анын 20% жаш адистер. Жыл сайын алардын саны өсүүдө. Мамлекеттик бөлүштүрүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча жана 2016-2017 окуу жылына билим берүү системасына 3030 жаш адис келген. Бир нече жылдар мурда 3800 вакансиялык орун болсо, азыр 478 гана калган. Мугалимдердин маянасы 5 жыл ичинде 3,5 миң сомдон 13.800 сомго чыкканы мындай көрсөткүчкө жетүүгө шарт түздү. Өткөн жылы педагогдордун квалификациясын жогорулатуу үчүн республикалык институт түзүлгөн. Мамлекеттик бюджеттин эсебинен былтыр 7527 мугалим атайын окуулардан өттү. Жаңы окуу жылында алардын санын дагы 1,5 миңге көбөйтүү пландалууда. Окуу планынын өзгөргөнүнө байланыштуу быйыл биринчи жолу англис тили мугалимдерин массалык окутуу болуп жатат. Ага 2400 адам катышты. Планда информатика мугалимдеринин дагы квалификациясын жогорулатуу бар. Ошондой эле министрликтин алдындагы тестирлөө улуттук борборунун базасында билим берүүнүн сапатын баалоо жана информациялык сыяктуу адистештирилген структурасын түзүү чечими кабыл алынган. Измеряя, мы должны сразу понимать, что-то предпринимать дальше. Нужно ли для этого изменить какие-то условия, нужны ли какие-то дополнительные инвестиции, нужно ли учителю поменять свою программу или методику обучения, нужны ли ученику какие-то дополнительная помощь и так далее. То есть в этом заключается смысл эффективной системы оценки качества. Окуучунун ресурстары, окуу куралдары, усулдар, технологиялар. 3 миллиондой китеп мугалимдерге жана башталгыч мектептердин окуучуларына практикалык окуу куралдарын даярдап басып чыгаруу пландалууда. 2010 жылдан 2016 жылга чейин окуу китептерин басып чыгарууга республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттын көлөмү 3,5 эсеге, тактап айтканда 36 миллиондон 130 миллион сомго чейин көбөйгөн. Ал эми ушул эле жылдары окуучуларды мектеп менен камсыздоо 50%дан 83,6%га жогорулаган. 1-сентябрдан тарта Билим берүү жана Илим министрлиги 33 жаңы окуу китебин сыноодон өткөрөт. Негизги максаты окуу китептеринин педагогикалык эффективдүүлүгүн ар тараптан баалоо. Мониторинг жүргүзүү үчүн маалыматтардын автоматташтырылган базасы түзүлүп жатат. Бул мектеп окуучуларынын алардын ата-энелери тууралуу маалыматтар менен бирге жеке каттоого алуу. Максатта билим берүү системасын башкаруучу информациялык система деп аталган жаңы платформа даярдалууда. Бул платформанын максаты бүгүнкү күндөгү ошол жалпы билим берүү өкмөттүн деңгээлиндеги структуралардан баштап билим берүү мекемелери ата-энелер үчүн өзүнчө ыңгайлуулуктарды түзөт. Башкача айтканда ошол билим берүү министрлиги менен билим берүү мекемелеринин ортосундагы карым-катнаш, маалымат алмашуу, ар түрдүү статистикалык маалыматтарды так, ачык, айкын учурдагы маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүктөрү түзүлөт. Бул система бюджеттин чыгашаларын эффективдүү пландоого шарт түзөт. Ал эми автоматизация билим берүү органдарынын ишмердүүлүгүндөгү бардык коррупциялык мүмкүнчүлүктөрдү жок кылат. Билим берүү системасынын сапаты анда иштеген мугалимдердин сапатынан жогору боло албайт. Бул жерде дагы бир маанилүү көз карашты белгилеп кетүүгө зарыл. Ар бир мугалимдин ички дүйнөсүндө фундаменталдуу адамдык сапаттар болуш керек. Эгер мугалим өз ичинде педагогикалык жана турмуштук ийгиликтерге жол көрсөтө турган нравалык ориентирди иштеп чыкпаса, ал ийгиликке жетише албайт. Мугалимге эң жоопкерчиликтүү, мамлекеттин эртеңкиси менен байланышкан милдет тапшырылган. Муну ар бир мугалим
аң сезимдүү түрдө түшүнүүсү зарыл.